Арабагыла урматтуу күү күйөрмандары. Кыргыздын ошо комузуна, кыл-кыягына, ооз комузторуна кызыккан ушу кыргыздардын саны арбай берсин. Себеби бул биздин бир аз унутта калган улуттун, ушу кыргыз элинин кылымдардан бери көөнөрбөй келе жаткан улуу маданияты. Анан бүгүнкү күндө ушу биздин Маданият министрлиги тарабынан каржыланып 4 кылдуу, 5 кылдуу комуздар жасалып атат. Кенжебек байке, сиз комуз серткенди билесиз. Кандай деп ойлойсуз? Ушунда кандайдыр бир жаңылык барбы деген мага суроолор түшүп атат. Анан эми бул комузду 4 кыл кылып, 5 кыл кылып жасоо менен бул жаңылык киргизилбейт да. Бул жөн эле бир бекер посттун ойлогон ою, жасаган иши. Себеби велосипедти 5 дөңгөлөктүү кылып же 3 дөңгөлөктүү кылып жаңылык ачканга болобу? Себеби ал деген бул өзү комуздун өзүнүн сыйкыры, керемети бар. Комуздун үнүнө Кудай ушунча керемет касиет киргизген. Анан ошону адам өзүнүн колу менен да кошумча касиет киргизем дегенде эле бир ашыкча, бир болбогон, ишке ашпаган биздин ошо улуттук маданиятыбызды түшүнбөгөн, билбеген адамдардын ишинин деңгээли да. Себеби дегенде биз бүгүнкү күндө чын эле кыргыздын улуттук маданиятын өнүктүргүбүз келсе, биз мисалы кытайлыктарды туурап миң комузду чертип уят болбой эле, шылдың болбой эле, алар мисалы 10 000 киши манас айтып комуз чертип ырдап атышат. Ошонтпой эле биз өзүбүздүн биздин бул Кыргыздын уюткусу турган жерде турабыз. Ошондуктан биз өзүбүз ошо комуздун ичиндеги, ооз комуздардын ичиндеги, кыл-кыяктын ичиндеги деңгээлди алып чыксак, ошондо элдер бизге ыраазы болот. Ошондо кытайлык боордоштор бизге ыраазы болуп, ошо биздин ошо комузубуздун бир чексиз сыры бар экенин билишип, ошону бизден таанышып, ошону бизден кабыл алышып, ошону үйрөнүшүп ошентишет да. Ошон үчүн биз комуздун өзүнүн аткаруучулук жөндөмүнө көңүл буруш керек. Ооз комуздун аткаруучулугуна жөндөмүнө көңүл буруш керек. Же болбосо ошо ооз комузду эми мына кичинекей эле чыпалактай болгон аспап менен кандай укмуш нерселерин жасап, мына биздин жакут бир туугандар дүйнөнү кыдырып жүрүшөт. Ооз комуз менен дүйнөнү кыдырып жүрүшөт. Ошо ооз комузду ойноп эле. А биз ошо ушундай керемет аспабыбыз бар. Ошо дүйнөнү таң калтыра турган, ооз комузду ойной турган чыгармаларыбыз бар. Биз ошону ойнобой 4 кылдуу, 5 кылдуу комуз жасап, бир жаңылык жасагандай бир түр көрсөтүп атабыз да. Ошонун сыңары кыл-кыябызды дагы көтөрүп чыгыш керек. Кыл-кыяктан дагы аны жөнөкөй эле жанагы бир азыркы бир обондорду, элдик ырларды ойногой эле эмес. Ал аспап деген кара күүлөрдү ойногон аспап. Анда укмуш керемет чыгармаларды ойносо болот. Ошол өнөөчүлүк маданиятка, ошол аткаруучулук маданиятка көңүл бурса, ошо биздин ошо мамлекетибиз тарабынан маданиятка бөлүнүп аткан миллиондогон акчалар ошондо ээсин табат эле да. Ошондо кыргыздар өзүнүн улуттук аспабына, ошо кыл-кыягына, ооз комуздарына, ошо комузун аз тектешип, биз муну терең үйрөнүшүбүз керек экен деп. Ошентсе эле, себеби бул аспаптарды терең үйрөнүш, бул аспаптарда чеберчиликке жетиш бир адамдын өмүрү да аздык кылат. Ошон үчүн изденүүчүлүк, чыгармачылык тарапка көңүл буруу бул биздин президентибиздин дагы, Маданият министрлигинин дагы ошо күү күйөрмандарынын дагы биле жүргөн иши.